Жануар, Буденский, машалла. Так, жануар, так. Так, жануар, машалла. Ассаламу алейкум, жылкы көрмандары, урматтуу мекендештер. Туугандар, бүгүн 11-июнь болду. Чүй обласы Беловскийден Заря деген айылдан жакшы бир 4 баш өспүрүм чыгат экен. Байке өзү маалыматын толук айтып берет. Биринчиси эле шоколад свет болгон. Таксыр бунун жашын канча дедиңиз? Жашы 2 жаш кунан болду таза. 2 жаш кунан. Тишин ачтырабы? Возможность болуп мүмкүнчүлүк болсо ачып коюңузгун. Негизи тиштери алмаш эле экен мына. Көрүп коюңуздар мына. Даана 2 жаш тиштери алмаш элек. Буну үйрөттүңүзбү? Ооба, минип койду үйрөнүп алды. Минип үйрөттүңүз, мына. Бул өспүрүмдүн породасы кандай болуп калат жаныбардын? Будион, Россиядан келген. Россиянын өзүнөн келген Буденский порода экен мына. Өзү дагы сөөгү сакталган. Мына карап, жакшылап байкап туруңуздар. Бою канчага барат, шеп? Бою 1.60'тын үстү. 1.60 жогору экен, 1.60 үстү бою. Мына, бою 1.60 жогору. 2 жаш. 2 жаш дегенде болсо, ылдыйга 1-2 жетилеңизби? Жетилеңиз ылдыйга. Обратно кайтыңыз бул өйдө жагына. Бастырыңыз. Баскандарына бир көрүп коелу. Бул биринчи номерде болду туугандар. Негизи 4 баш биринен өткөн, бири сонун болгон өспүрүмдөр чыгат экен. Биринчинин номер немесин айтыңыз? Баасын. Баасы 3500. Баасы $3500, Ооба. Мына долларга жазып коебуз. Эми азыр экинчи номерди көрсөтөбүз. Бою 1.60 жогору болду бул. Жануар жерде кашка экинчи эмеси да чыгып калды, байкебиздин аты. Азыр бунун да маалыматын жеткирели. Жануарды токтотуп, бунун жашын, тишин ачып көрсөтөлү. Бул канча жаш деп аттыңыз? 3 жаш бишти болду иншалла. 3 жаш бишти. Мен азыр секин барып тишин дагы ачып коеюн. Азуу жар эле экен, Азуу жар эле. Негизи мен өзүм көрүп койдум, жана менин байкебиз мингизип жатканда делечи. Азыр эми тишин ачайын десем телефон менен удобный болбой жатат. Маңнайдагы 2 кашка тишин алмаштырыптыр. Азуулар жарган эмес. Бул таза 3 жаш экен. Бою канчага барып калат бул жаныбардын? 1.65. 65, 1.65ке барат экен. Бастырыңызгы, түз бастырыңыз. Түз бастырып кайра ылдыйга кайтыңыз мына. Көрүүчүлөргө дагы толук экран көрсүн. Ылдыйга бастырыңыз эми. Жан бастырыңыз. Өзү курч чакчаңдаган жылкы экен мына. Бунун породасы кандай бунун? Данчак аргына. Мына данчак аргын экен, 1.65. Бул 3 жашта экен туугандар. Мына 3 жаштагы ат деп койсок деле болот. Уже 3 жаш болгондон кийин улакка чапсаңыздар деле болот. Буну улакка сал элексе? Жок, улак кора элек. О, үйрөткөнүздөргө деле аз болдубу? Ооба, бир аз болуп калды. Минги даяр, жолун тапкан. Атак байкебиз ушундай кылып үйрөтүп коюптур, жолун таап. Эми улакка эч бир Россиядан келген. салын эле экен. Россиядан келген. Эми бер жака бастырыңызгын, мен жакындан буту колун көрсөтөйүн. Мына көрдүңүздөр, жаныбардын буту колу таза, 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 улак кора элек. Айы, эмне айы бар? Айы барбы жокпу? Колго жоош караганга. Колго жоош, курук чөптө турат экен, Ооба, курук чөптө турат. Мына буттарын көрүңүздөр, соорлары жайма соору, жанагындай уй соорудан эмес. Мына соорлары арт жагынан да көрсөтүп коеюн. Артыңкы корпустарын көрүңүздөр. Бу жаныбардын баасын канча деп айтасыз? Экинчи номер. 800. Буну долларга $3800, Сүйлөшүү жолдору болот, Мына көрдүңүздөр, $3800. Будан кийин дагы 2 жакшы тай чыгат. Жакшылап байкап туруңуздар. Туугандар, таксырдын уже 3-чү тайы да чыгып калды. Бунун да маалыматын жеткирейин. Бунусу тору, узун кашка, артыңкы 2 путту ак болгон экен. Таксыр бунун породасы өзүбүздөн кыргыз жылкыданбы же аргынбы? Өзүнүн кыргыз. Өзүбүздүн кыргыз жылкыдан. Жашы канча бунун? 1 жаш, таза. Машалла, 1 жаш экен, 1 жаш болсо чоң жылкы экен. Бою канчага бардат? 1.50ден үстү. 1.50ден жогору, Ооба, 1.50ден үстү. Бир ары бери жетилеп ойнотуп коесузбу же? Мына баскандарына бир байкап көрүңүздөр. Бою 1.50ден жогору дейт. Мына тору кашка негизи өсө турган жакшы жылкы экен, өзүбүздүн кыргыз жылкыдан.
Байкебиз кыргыз жылкы деп жатат. Кыска кармаптырбыз. Эми мен буту колдорун тартып коеюн. Эми 1,50 үстү жакшы экен бою. Мына мойну узун болгон, ушундай чекчеген, тайыздегендер болсо, буту колдорунда эмеси жок э, кемчиликтери жок. таза э. Мына Таза. колдорун көрүп коюңуздар. Соорусун дагы жакшылап көрсөтөйүн. Кармаптырбыз, мен арт жагына өтөйүн. Жылкынын арт жагынан дагы көрсөтөйүн. Айланып кетти, негизи арт жагына соорусун көрсөтүп коеюн дедим эле. Соорусу дагы жаймак соорудан экен. Мына бою 1,50ден жогору. Буну үйрөткөн жоксузбу же үйрөттүңүзбү? Мына туугандар, тору кашка жаныбар. Жакшылап айланып коеюн. 1,50ден жогору болсо үйрөтүлдү экен. Бунун ат энеси бийик жылкы окшойт да, өзү чоңдугуна караганда. Көрүңүздөр. Бул жаныбардын баасын канча дейсиз? 1900. Доллар менен $1,900, а? Мына коюлган баасын көрдүңүздөр. Азыр эми акыркы 4-номер тайгалды. Андагы көрсөтөбүз, мына карап туруңуздар. Жакшылап мына сорларын дагы бир жакшы көрсөтүп коеюн. Жам баштарын көрүңүздөр. Могу арт жагынан корпустары. Түз жетилебеңиз. Эми өйдө көзөтүп жетилебеңиз. Жаныбар. Таксырдын 4-номердеги тай мына көрүңүздөр. Бул 5 кашка экен, тору түстөгү 5 кашка тай. Кетти колдон чыгып. Тайды да кармап келдик. Мына баскандарын көрүңүздөр. Ден соолуктары жакшы дейт. 5 кашка тору түстөгү. Таксыр бунун пародасы кандай болуп калат? Рысак менен аргын да. Рысак менен аргын дейт. Мына Россиядан келиптир. Жашы канча болду? 1 жаш таза. Таза 1 жылдык тай экен, э? Ооба. Тору кашка 1 жылдык тай. Бою канчага барат бу жаныбардын? Бою 47-48 бери. 1,47, 1,48 экен эми. 1 жашка 1,47 жакшы эле болуш керек бою. Мына. Бунун баасын канча деп айтасыз? 1800. Буну долларга $1,800, а? Ооба. Кармап турбайсыз, бир буту колдорун жакындан көрсөтүп коеюн. Кыскараак кармап туруңуз. Токтотуп. Мына арт жагынан да байкап коюңуздар. Мына буттары азыр жакындан да көрсөтөйүн. Буттары таза, а? Буттары таза. Ичип жештери жакшыбы? Алхамдулилlah, ичиштери жакшы. Жакшы экен. Сиз көбүнчө эле бу тайларды курук чөптө кармайт окшойсуз, а? Курук чөп менен турат булар. Курук чөп менен турат экен. Эттери орто эт экен, э? Ооба, орто эт. Жем берип атасызбы же чөбүлө? Bir mal, bir kasa jem jeyт. Bir mal, bir azdan jem жейт экен. Bir azdan jem. Көрдүңүздөр, баасы $1,800. Ар бир жылкы үчүн класс басып колдоп туруңуздар. Адресибиз Чүй областы Беловскийден Заря деген айылдан болду. Доставкаларды уюштуруп бересиз, а? Ооба, иншалла. Чет жактан көрүп жаткандар болсо, же болбосо Кыргызстан ичиби биздин Жете областыбыз Байкеге байланыша бериңиздер. Номерлери экранда буюрса 24 саат иштейт. Мына жылкы үчүн класс басып коюңуздар. Каналга катталып